Күч аракетибизди бириктирип, региондук кызматташтыгыбызды чыңдоого мезгил жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунда сүйлөп жатып билдирди. Өлкө башчы Борбор Азия ар тараптуу өнөктөштүктү жана өз ара байланыштарды өнүктүрүүдө, региондогу бардык мамлекеттердин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына жооп бере турган эң маанилүү стратегиялык аймак экенин белгилеген. Ошондой эле ал быйыл Борбор Азия өлкөлөрү көз карандысыздыктын 30 жылдыгын белгилеп жатышкандыгына токтолду. Ошол өткөн мезгилдерден бери биз дүйнөлүк коомчулукта татыктуу ордубузду таптык. Күч аракетибизди бириктирип, региондук кызматташтыгыбызды чыңдоого мезгил жетти. Борбор Азия мамлекеттеринде соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, суу энергетикалык байланыштарды кеңейтүү жана тереңдетүү, ошондой эле COVID-19 пандемиясынын кесепеттери менен күрөшүү боюнча аракеттерибизди бириктирүү үчүн бардык өбөлгүлөр бар, деди Жапаров. Мамлекет башчынын айтымында Борбор Азия өлкөлөрү баарынан мурда тыгыз интеграцияланышы керек, экономикалык жактан бир бүтүн болуп айкалышып иштөө зарыл. Атап айтканда, региондогу өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүү улуттук стратегиялары бирин-бири толуктап, мүмкүнчүлүктөрүн эске алып турушу керек. Буга байланыштуу президент Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү жана Борбор Азия боюнча превентивдүү дипломатиянын региондук борборунун башчысы Наталья Германга жылуу саламын айтып, Бириккен Улуттар уюмунун региондук борборунун маанилүү ролун белгиледи. Мамлекет башчысы 2022 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болушунун 30 жылдыгы белгиленерин эске салды. Уюмга мүчө болгон Борбор Азия өлкөлөрү эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чоң салым кошту. Бир катар маанилүү жана олуттуу демилгелер менен чыгышканын билдирди деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан пресс-релизде. Буга байланыштуу Жапаров 2022 жылы Борбор Азия Бириккен Улуттар уюмунун саммитин өткөрүүнү сунуш кылды. Эске салсак, учурда президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Жолугушууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери соода, экономика, энергетика, транспорт, коммуникация чөйрөлөрүндөгү региондук кызматташтык маселелерин, ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө биргелешкен чараларды талкуулашты. Келечектеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Евразия темир жол түйүнүнүн Борбор Азия тилкесиндеги маанилүү линияларынын бири болуп калат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Түркмөнбашы шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунда сүйлөп жатып айтты. Өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришкендей, Жапаров Борбордук Азия аймагын дүйнөлүк сооданын маанилүү хабдарынын бирине айлантуу үчүн бардык өбөлгүлөр бар экенин белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүүчү Кытай, ЭЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы транзиттик жүктөрдү Карачи жана Бандар Аббас портторуна жеткирүүдө кыска убакытта жана арзан чыгымды камсыз кылууга жөндөмдүү болгон транзиттик коридорлорду белгиледи. Президент соода тармагындагы кызматташтыкты активдештирүү максатында өкмөт башчылардын соода маселелери боюнча иш алып барган орун басарларынын деңгээлинде 5 тараптуу өкмөттөр аралык комиссия түзүү маселесин карап чыгууну сунуштады. Эске салсак, учурда президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркмөнстандын Түркмөнбашы шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун алкагында Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Тараптар ар кыл багыттар боюнча эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Коронавирус пандемиясы учурунда эки өлкөнүн жарандарынын чек арадан өтүү маселелери жөнүндө да сөз болду. Президент Садыр Жапаров учурда кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгы активдүү жана жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгын канааттануу менен белгиледи. Ал бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки мамлекеттин ортосундагы өз ара карым-катнашты мүнөздөгөн союздук мамилелердин жана стратегиялык өнөктөштүктүн духунда салттуу түрдө өтүп жатканына көңүл бурду. Садыр Жапаров Кыргызстан боордош Казакстан менен саясий, соода, экономикалык, транспорт, логистикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды мындан ары да кеңейтүүнү көздөп жатканына басым жасады. Президент Садыр Жапаров эки өлкө тең биргелешкен аракеттери менен эки тараптуу байланыштарды андан ары бекемдөөнү камсыздоого болоорун так түшүнөрүн баса белгиледи. Өз кезегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев боордош эки өлкөнүн Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда чечилбеген көйгөйлөр болбошу керектигин баса белгилеп, өз ара байланыштарды тереңдетүүнү улантуу зарылдыгына токтолду.
Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровдун Борбор Азия мамлекет башчыларынын бүгүнкү консультативдик жолугушуусунун алкагында жакшы демилгелерди көтөргөнүн билдирип, ал сунуштарды ар кандай эл аралык аянтчаларда колдоого даярдыгын айтты.